Bizde en ökünüçtүүsü jaman bir görünüş bul. Kızımızdı turmuşka çıkkanга çeyin kızdı jakşı karayыбыз. Аны karap, giyindirip, bağıp, etek kılıp korgoyubuz dagın. Al эми kızыбız kokus, Kuday saktасın. Turmuşka çıkıp, turmuşu jakşı bolbostон, же болбосо күйөөдөн чыгып келип калган болсо, ал kızdı başka biröөнүн kızындай каралбай калгандыгы эң өкүнүчтүү. Ал kızды бар эме өзүң тилдигиң кыл деп Россияга жөнөтүп, башка мамлекетке жөнөтүп, кыздарды кыйнап койгондугубуз бул эч кандай исламга дагы, адамгерчиликке дагы туура келбеген нерсе. Пайгамбарыбыз бул туурасында хадисте мындай деген экен. Ala adulluka ala a'zami sadaqa aw min a'zami sadaqa. Bir sahabaga Peygamber ayttılar. Suraqa деген sahabaga Peygamber ayttılar. Sana sadakanın en uluk, en jakşı, en sooптуусун aytayınmı деген eкен. Bala ya Resulullah. O aytыңызча деген eкен. Eğer de kızın kүйөөдөн чыгып, же болбосо күйөөсү бул дүйнөдөн өтүп кетип, сенен башка карай турган эч кимиси жок болуп сага кайтып келген болсо, ошол кызыңа жакшылык кылгын, ошол кызыңа садака бергин, ошол кызыңа көңүл бургун, садаканын эң улугу, эң жакшысы ошол кызга кылган жакшылыктарың, садакаларың болот деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Алла таалам эч кимдин башына салбасын. Эгер де кызыңыз turmuştan çıkıp kıyınçılık bulup, же болбосо күйөөсү өтүп кетип кайрадан келген болсо, же болбосо келбесе дагы кыйынчылыкта жашап жаткан болсо, жанагы турмушка чыга элек кызыңызды карагандай эле ошол кызыңызды дагы караңыз. Бул пайгамбарыбыздын осуяты болуп эсептелет. Алла таалам баарыбыздын кыздарыбызды бактылуу кылсын, элибизге, жерибизге муунду улантып кете турган жакшы кыздарды тарбиялап чыкканга Алла таалам өзү насип кылган болсун.